Агент жөнүндө сөз кетип атат, интернет дегенчи. Азыркы жаштар чынына караганда элечи, ал силер виртуальный мирде жүрөсүздөр. Бирөөңөр айткылачы, менин почтам жок деп. Барыңарды кор керек болсочу. Сын деген сен жамансың, сен жакшысың деп бөлбөш керек. Силер туалеттин жанында туруп алып тамеки чыгып атсаңар деле мактай берели. Ягуар чыгасаңар деле мактай берели. Ден рождения атаңарды коркутуп өлүп атсаңар деле мактай беребизби силерди? Макул, бир цөйт болду, эки цөйт болду. Сиз анан айтып атасыз, кочкордо жын салган кыз. Эч ким жын үчүн кайгырган жок. Түпөрөк үчүн адамдын өлгөнү бул эч кандай себеп эмес. Бирок ошол түпөрөк үчүн баланын көңүлү калып калган үчүн ушундай себеп болуп атат. Бул чоңдор билбей атабы силер ички дүйнөңөрдү. Ошон үчүн мындай проблема көп болот. Анонимный вызов кылып койгулачы деп атасыңар. А эмнеге буга чейин суицид боло элек деп мындай маселе болгон, талкууланган эмес эле? Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздар, менин атым Жафар, мен номер 7 Майтан Сыдыков 9 класстын окуучусумун. Сиз бир эле талкууну кыла бербей, сиздин башка да айткан сөздөрүңүзгө мен жооп айткым келет да. Сиз айттыңыз эле го башындачы, кызды деген күйөөгө берип эле, эрте эле күйөөгө берип, анан үйгө отургузуп коюш керек депчи. Бул аял заты, мисалы үчүн, эне беш эненин таманында дейт го, баарыбыз эле энеден төрөлгөнбүз да туурабы. Ошо төрөлгөндөн сиз кыздарды экинчи сорттогу адамга коштуңуз да. Буларда деле өзүнүн баягы укуктары бар да, булар деле биз менен тең эле да, тең жаралган да, тең жаралгандан булардын да укуктары бар. Булар дагы ар кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ да. Анан сиз кайда бир Арабта, мисалы үчүн Арабияда кээ бир өлкөлөрүндө мындай да, аялдарды экинчи сортко кошуп коет да. Сиз эмне үчүн сиз деле өзүңүздүн кызыңыздычы эрте үйгө отургузуп коесузбу? Менин кыздарым даяр. Даяр деп койдук. Даяр, кызым да даяр, баары, кыздарым да даяр. Чыгат. Караңгы кылып тарбиялагыңыз келеби кыздарыңызды? Караңгы жакшынакай эле 7-чи классты бүттү. Силерден жакшы билет формулаларды. Мен айтып кетер элем. Ушул балдар деген ата-энелерди карап отура бербей, ушул мектепке барганда мугалимдер да бар. Мугалимдер дагы бизге тарбия берет. Ошо мугалимдердин айткандарын угуп, ал ошо айткандарын өзүнүн мээсине жакшы жерлерин алып, айткан кишилердин жакшы жерлерин угуп, ошолордун өзү тарбиялаш керек да. Өзү. Негизи жанагы асынып өлгөндөр бул коомунан болушу мүмкүн да. Коомунан болуп, анан үйүндө ата-энеси жумушта болуп калган учурда тиги бала деген өзү неметип калышы мүмкүн да, ичине буук толуп, неметип калышы мүмкүн. Анан дагы айта турчу нерсе, жанагы кыргыздарда деген көбүнчө ата-энеге бирөөнүн балдары кумир да. Анан сен деген тиги баладан эмнең кем, тиги бала тияка барды, эмне сен немете албайсың деген неме да. Анан ушул учурдан дагы көңүлүнө неме тийиши мүмкүн. Негизинен мен Сен кумириң ким? Мен кумирим чын кыз айтмады. Ата-энелер эң биринчиден өзүн тарбиялай билиш керек да. Андан кийин гана балага тарбия бериш керек. Динден айтылат, балаң 7 жашка чыкчакты намаз оку деп айтышың керек дейт. Эгерде аны түшүнө албаса, кичине мындай өзүңө запкы берип мындай тарбиялашың керек дейт. Эгер ошол 7 жашында айта албасаң, кийин аны сабаганга да укуң жок болуп калат да. Ата деген өзүнүн мындай милдетин билиш керек эң биринчиден. Ата-энечи акчанын гана камын ойлой, акча эмне бул агып кетчү эме, мындай ортодо бала дагы күнөөлүү болот да. Биз эмне коом күнөөлүү деп атат, жана балдардын асын коом деген үйрөтпөйт да, барып үйүңөргө барып асын өлгүлө депчи. Ал баланын өзүнөн, ички дүйнөсүнөн, өзүнүн психологиясынан өнүгүп өсүшүнөн да, өзүнөн болот адамдынчы. Басып алга гана умтулуш керек. Саламатсыздарбы? Мен Абулмежинова Айзада, 2 мектептен келгем. Дагы эле ушул маселе суицид жөнүндө болуп атат. Ушу туфли алып бербей койдуң, көйнөк алып бербей койгон өлгөндөр болуп атат да. Анан мен бир гана жаштарга кайрылмакчымын. Биякта чоңдор эле гана күнөөлүү болуп калат. Жок, андай эмес. Мен андайга кошулбайм. Мен жаштарга кайрылмакчымын да. Келгиле биз арабызда жаман жашагандар да бар, ылдый, то есть жакшы жашагандар да бар да. Ушу окружающий средан эле болуп калып атат. Сен жаман карасаң жаман кийинип алыптыр, жакшы кийинип алыптыр дебей, наоборот жаштар бири-бирин жакшы түшүнөт да. Ушу 5000 сомдук платьяны алып кийингенде сен анда жыргап кетпейсиң деп, наоборот бири-бирибизге түшүндүрүп, ошону андай туура эмес деп, гана ошон бир гана ошо маселе чечет го дейм да, ошону. Жаштар сүйлөсүн. Бул өзүн өзү өлтүрүүгө, бул адам өзү күнөөлүү деп ойлойм да. Анткени могу жакта сүйлөгөндөрдүн баарына караганда, сразу эле ата-энеге күнөөнү сразу эле чоңдорго артып салып атышат да. Андай эмес. Ар бир адамдын ички дүйнөсү болот, жан дүйнөсү болот. Ушул өлүп жаткан адамдардын мен ойлойм жан дүйнөсү жарды деп, руханий дүйнөсү жарды.
Анткени адам бир нерсени жазаардын мурунда ойлонуш керек. Мындай жазасам кандай болот, кандай иш болот, кандай чечим пайда болот депчи. Ошол жан дүйнөсү жарды, ошондуктан жазаардын алдында байытыш үчүн эмне кылыш керек? мен ойлойм китеп окуш керек да. Мына биз чыгармаларды окуганда, мисалы, чыгармаларды окуганда бир каарман болот. Ошо каармандын Кайсыл чыгарманы окуйсуңуз? мен Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан окугам. Анан ошол бир каармандын жашоосундай айланасында топтолгон окуялар менен өзүңдүн жашооңду салыштырышың керек. Салыштырып ошондо мисалы андай чыгармалар мындай жашоодон алынып жазылганда ошолор менен өзүңдүкүн салыштырып ойлонушуң керек. Демек мындай болгондо мындай кылсам мындай болот турбайбы, мындай кылышым керек турбайбы деп ойлонуш керек да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар, Нарын шаарын жаштары сүйлөп атат, жаштар сүйлөсүн. Биз колонизатор Американы билебиз, что индейцтерди бул арак менен эле чылап жерин тартып алышкан деп. Бүгүнкү күндө демократия түзүмүндө бул аракты ачык айкын бизге уруксат берип атат. Магазиндерде көп деген уруксат бар. Демек ислам дининде бизде Кыргызстанда 85% мусулмандар болуп эсептелет да, исламды туура деп билет. Демек ислам дининде бул уруксат эмес, спирт тыюу салынган. Бизде кыргыздар азыр акты кара деп алдык, алмаштырып алганбыз да. Аракты кайра жакшы деп атабыз. Демек бүгүнкү массалык маалымат каражатта спиртти пропаганда кылып атат. Бул жакшы деп жүргүзүп атат да. Ошондо кумир тутууга дегенде да айтып кетсек, илгери шамандар элди тоолуу аймактарда, талааларда чогултуп алып культ, обряд кылчу баштарын айланып. Азыркы шамандар бүгүнкү бул концерттеги жана ырчылар да. Бул бүгүнкү кумир тутуу кандай десе, жаштардын пикири жана түшүнүгү төмөн даража эмне десе, бүгүн биз батыш мамлекеттеги ырчыларды кумир тутуп алганбыз. Алардын жаш образын, кийинген кийимин, сүйлөгөн сөздөрүн, жаш образын подражаниеден жүрүп атат да биздики. Жаштар сүйлөсүн. Турмуштун түйшүгү бардык эле адамдардын башына чөт да. Мисалы үчүн бүгүнкү күнүң менен жашап калбайсың да, эртеңки күнүңдү ойлошуң керек анан. Мындай азыр суицид маселеси мындай көпчүлүк жаштарда көбүнчө тарап кетишти да, мындай өзүм өлтүрсөм эле болот экен, ата энем жыргап жашап калат эртесин депчи, менден мисалы үчүн мага кийим сатып берип кыйналбайт депчи, анан бүт баары эле караганда мындай ата энесин күнөөлүү кылып атат да, мындай ата энем карабайт мындай депчи, эми адам өзүнүн турмушун өзү тарбиялайт да, мисалы үчүн мындай өзүнүн турмушун тарбиялайт да, мындай адам эртеңкисин ойлоп жашаш керек да, келечегин ойлоп жана бүгүнкү менде мисалы үчүн мен Сен келечегиң кандай? Келечегим алдыда да. Эми бардык эле мындай Кудай айыма бар алдыма башканы салып койсо мисалы үчүн ошого да аласың да, мисалы үчүн Кудай маңдайга эмне жазса ошону аласың да, мисалы үчүн турмуш өзү тарбиялайт да. Мисалы үчүн азыр айтып атышпайбы мындай эме депчи, мындай азыр учурда мындай ата эненин ортосунда мындай ата эне менен кыздын ортосунда мындай көп деле байланыш болбойт да, мындай. Мен чакырам, урматтуу кыздар. Чакырам силерди. Отуруп тургула, Мындай эмне болуп атат, турмуштун да ак карасын ылгабайбыз да, биз эртеңкибизди ойлоп жашабайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу эжелер жана агайлар, окуучулар. Мында деген себеп мындай болуп атат да. Биз айтып атабыз, ата эне багалат, бага албайт, анан тартип экөөнү тең бере албайт деп айтып атабыз да. Ата эне багалат, бул туура, ата эне иштеп баласын багыш керек. А бирок бул жерден тартип берүүчү адам мугалим болуп эсептелет да. Мугалим болуу бул аябай кыйын. Анткени мугалим болуу бир эле гана сабак үйрөтүп или баланы билим берүүдөн эмес, ага деген адилет ахлак, адам кандай болуш керек? Адамды түздөп, адамдын жыртык жерин жамап, ачык жерин жапкан бул мугалим болот. Бир гана сабакты кээ бир мугалимдер бар, кирип бир эле гана сабакты түшүндүрүп болду, мен өз ишимди кылдым, акчамды алдым деген мугалимдер болот да. А бул жерде мугалим болуш бул ошондой мугалимдер көппү? Ошондой мугалимдер көп, мектепте почти что баары тең эле ошондой да. Мугалим мындай баланын өзүн мүнөзүн таап алган, мындай атайын сезимтал, атайын мугалимдер жок бияктачы. Жокпу, такыр. Жок, такыр эмес, арасында бар, бир экчөө бар, кирип келип атайын балдарды. Бирок тарбия дегенде ата эне берет да. Бирок бул жерден да айтып уктургузчу. Бул жерден айтып атат, ата эне күнөөлүү, ата эне тарбия бербейт, ата эне көчөдө эле жүрөт, жумушка эле барып атат деп атат. Андай эмес да, ата эне да ар бир баланы ойлоп атат да келечегин. Бул жерде деген сөз ата эне деле эмес. Ата эне баласын багалат. Жок, ата эне багалбайт. Жок, уксаң, мен сүйлөп атам го. Ата энечи баланы багалат. Бирок тарбия бергенде да бере алат, бирок бул жерден көп маанинечи, бала деген 6 жашынан баштап 17 жашка чыкканга чейин почти 10 жыл мектепте окуйт да. Мектепте өсүп, ошакта мектепте чоңойот. Каждый күн мектепке барып келет. Воскресеньеден башка күндөр бүт мектепке барып келет да. Сенин көз карашың кандай бул?
мындай случайлар болот да мектептечи. Мугалим деген мугалим балага бир сөз айтты. Недавно эле ушундай случай болуп калды. Бала сен окубайсың деп акырын айтып койсо эле анан ата-энесине барып айтып атат. Же дагы бирөөгө барып жалоба жазып атат да мугалим деген мени чапты, мени урду, мени тигинтти деп атат. Анда да ал эмне деген болуп атат? Жөн нерсе болбойт да. Биз дегенчи өзүбүздүн колубузду бычак менен алып кичинекей кескенде эле өзүбүз ооруйт да ошолчу. А кээ бир балдар өзүн өлтүргөнгө чейин барып атпайбы? Ал деген жөн жерден чыккан жок да. Ал өзүнүн психологиясы болуп атпайбы? Мугалимдер бар да, кээ бир балдарды басынта берген мугалимдер бар да. Эми ал да болот туура. Бирок кээ бирөө андай да чыгып атпайбы? Билим берүү башчысы анда. Байке, мынакей жаштарды көрдүңүз. Эки жаш, эки ойду айтып атат. Сиздерде кандай мындай иш-чаралар болобу? Ушундай ой толгоолорго кандай сиздин көз карашыңыз? Мындайда бул жерде чоңуз айтып атпайбы? Ата-эне баланы баккан гана милдеттүү алыш керек деп атат, туурабы? А мугалим тарбияны алыш керек дейт. А билимдигин берет ошол мезгилде. Анан эми мындайда окуучу мектепте бир 6 саатка жетпеген убакыт болот, туурабы? 6 саатка жетпеген убакыт. Калган убакытта үйүндө болот. Үйүндө болот. Анан эми туура кээ бир мугалимдер бар. Кирет, сабагын өтөт дагы, ошону дагы толук түшүндүрбөстөн чыгып кеткен мугалимдер болот. А кээ бир мугалим бар. Ошол эле 45 мүнөттүн ичинде ошол окуучуга тарбиясын бергенге да жетишет. И билимин бергенге да жетишет. Анан эми бардык эле мугалимдерди күнөөлөй бергенде болбойт. Анын ичинде арасында бар, туура. Анан бардык эле мугалим тарбия бербейт, сабагын берет, акчасын алат, кетет дегенде болбойт. Ошол окуучу мисалы үчүн класска киргенден кийин, мугалим айтат: "Ай, түз отур. Сен ушул жерде алдыгындагы иш айып отурсаң, мына отурат могу жерде жытыгына. Ушунда сенин аркаң ийрейип каласың" депчи. Айтат, туурабы? Аны ошону окуучу канчалык деңгээлде кабыл алат? Мына ушуну да караш керек. Бар тең эле айтып атышат, ата-эне тарбия бербейт деп. Мисалы менин ата-энем, апам 2 жумушта иштейт, атам дагы көп жумуштарда иштейт да. Анан кийин апам дежурствода, врач болуп иштейт, анан кийин кечинде келгенде тарбия бербейт деп туура эмес. Берет. Келгенде эмне кылат? Например, келгенде лишний раз деген чарчап келет да, өзүчү жумуштан чарчап келет, анан кийин например, башка үй бүлөдө мындай көп кээрде көрүп калам мындай. Барып жатып алышат ата-энеси келгенде эметип андай. Лишний раз, например, жумуштан келгенде мындай сен ал келгичекте тамагын даярдап, эметип даярдап койсоң, өзүлөрү тамак ичип алып баарын бүтүргөндөн кийин өзүлөрү деле сүйлөп башташат да. Эмне кылдың, каякта жүрдүң? Не новосттар бар депчи, просто это от ребенка зависит, да. Ата-эне күнөөлүү эмес, күнөөлүү эмес. Аны еще контрактты төлөй албайт депчи. Например, менин пример бар. Байкем өзү мындай азыркы мындай замандын талабы ушуга дейм да. Колуң иштесе, мээң бар болсо депчи. Шубакты жакшы билип алган. Евроремонттун техникасын билет да. Анан кийин, если евроремонтту жакшы билип, например, менин атам өзү мындай интеллигент да, эми жакшы жумушта эле иштейт, бирок деген атаман көбүрөөк табат. Кара жумушта иштейт. Жаштар сүйлөсүн. Тең айтам да, баарыңар деле чоң болбой эле койгула. Жаштар сүйлөсүн. Ата-энелер өздөрү билбеген нерсени, сен билбеген нерсени башка бирөөгө үйрөтө албайсың. Ошол сыяктуу өздөрү билбейт ата-энелер. Ата-энелер бакканды гана билет, бакчуштар. Ата-энелер эчтекени өтпөйт. Жыйынтыгы мунун баардыгын эмне түрткү болуп атат десе, биздин могул жашообуз. Бул жашообуз Кудайга шүгүр, жакшы жашап атабыз. Бирок ошол менен биздин ата-энелер бакчуштар багабыз деп, азыр айлыгы ашып кетсе, эң эле өйдөсү 15 000, 18 000. 18 000 4 баласына, 2 баласына жетпейт. Үй бүлөсүнө продукт өбүш керек, аялын кийиниш керек дегенде, өзү кийиниш керек, ар өз башыш керек, кошчулук катнаштуу болуш керек, жетпейт ошолор. Ошол себептен баардыгыбыз бир гана бир жолду, бир толук айтканда дин менен жашаганда биз бактылуу боло алабыз. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, Нарын шаарынын жаштары сиздерге сүйлөп берип атат. Ошондой болсо да мына бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип калды. Жаштардын анда ошол 20 секундтан бүгүнкү ушул жаштардын өзүн өзү өлтүрүү, жана ошондой эле ушул жашоодо көз карашы жөнүндө анда
20 секундтан жаштар кыска нуска жыйынтыктап берсеңер. Негизи шариатта аял киши үйдө отуруш керек да. Ошондуктан атабыз иштесе дагы энебиз үйгө отуруп бизди тарбиялаганга укуктуу да. Негизи шариатта аял киши өзүнө ушу баланы тарбиялаганга укуктуу болгондо, ошондуктан аял киши үйдө отурганы туура го деп ойлойм да. А жантан бери аял киши турмушка чыгыш керек. Ал болсо Аллах Тааламдын ар бирибизге буйруган, тагдырыбыз кошон маңдайыбызга жазган да. Чоң рахмат. Баягы эле суицид, баягы эле агент, баягы эле эме маселесинде макул. Ушунун баарын ата-эне, ушул окуучулар менен ата-энени күнөөлөп атабыз, ата-энени муну кылып аткан акыры бир окуучу биз болуп атабыз да. Эми сиздер келип ооба өлүп аткандар баягы эле кылып аткан бизбиз да, бирок ушуну түшүнбөй аткан баягы эле ата-энелер деп ата-энеге күнөө коюп атабыз. Эми сиздер ушул чоң тараптар бизге келип атасыңар, жардам сурап, эмне кылышыбыз керек депчи. А биз сиздерге кайрылып, ата-энебизге айта албай атпайбызбы, алар бизди урушат депчи, айта албай атабыз. Макул, сиздерге кайрылалы. Школдун тартибин карап койсоңуздар жакшы болот эле да. Анан жана бизге сиз окуп бергенсиз, ортосунда отурган агайыбыз бизге биздин школго барганда бизге буйрук окуп бергенсиз. Саат 8-ден окуучулар кафеге барганга болбойт, эшикке чыкканга болбойт. Биз могу жаштарды эшикке чыккан кармай албайбыз, сен кирүүгө деп. Силер аркабыздан жүрө албайсыңар да, кажется 8-дечи, туурабы? Ошон үчүн сиздерден сураныч. Кафелерде саат 8-ден кийин кирген окуучунун администрациясына ошого эме түшүрө аласыздарбы? Сиздер билесиздер ушул нерсени. Ошо жакты кабыл алып койсоңуздар да ушул нерсеничи. Тура бул боюнча 25 майга чейин мэриядан буйрук чыгат. Эгерде ошол окуучуларды кабыл алып аткан кафенин ээсине, окуучуларга эмес, кафенин ээсине штраф салынат деп ошол боюнча буйрук чыгат. Канча сом 50 тыйын? Азырынча эмеси белгилелек, ал болот. Анан ушул макул, жана Ягуарда сөз болуп кетти да, ошол жеке эле кафене эмес, магазиндердин сатуучуларына дагы биз билбейбиз да, балдар айтып коет да, мен кайсы магазин алган билбейм, иштим депчи. Лишь бы ошол магазиндин ээсине дагы толтура магазиндерге ушундай кафеге берген буйруктай ошол жака берсеңиздер жакшы болот. Мен бир эле нерсени айтып коеюн дедим элем, бияктан бир байке сүйлөп кетти. 45 мүнөттүн ичинде мугалим эч нерсени объяснять эте албайт, түшүндүрө албайт деп. Жок, мен ага каршымын, ар бир баланын өзүнөн ал. Бул байке аябай туура эмес сүйлөп кетти. Чыгып алып, эмнени түшүндүрдү деп айтат деп. Жок, андай эмес. Ар бир бала түшүнгөн бала түшүнөт, түшүнбөгөн бала түшүнбөйт. Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы? Мен эртеден бери отуруп өзүмө бир вывод чыгардым да. Бир бул суицид боюнча бир четинен ата-эне күнөөлүү экен, бир четинен окуучу күнөөлүү экен, бир четинен местное самоуправление күнөөлүү экен. Бирок мен жеке оюм боюнча бул эмнеден чыгып жатат? Анткени батыштын бизге мындай влияние болуп атат. Интернеттин ичинде эмне деген жамандыктар бар? Мындай ачык эле айтайын, жана порнография деген бар. Бул өтө эле туура эмес нерсе, буга вообще запрет бере салыш керек. Ошондой эле байке айтып кетпедиби? Ана эже чыкканда Америкага барып, ошол жактан билим алсак болот деп. Сиз айттыңыз, эмнеге биз Американы идеал алышыбыз керек деп. Мен мындай кошулам, Американы идеал алышыбыз керек. Анткени Конституцияда деле жазылган, Кыргызстан независимое государство деп. Бирок ага карабай эле биз зависимбиз. Көп жерден зависимбиз. Ошондой эле алсак Россия, Казакстан, Америка. Сиздин эле жаныңызда иштеп жаткан бир байке, атын эстей албай атам, тоже телешоулорго чыгып жүрөт. Ошол киши абдан туура эмес айтканда, мен абдан ичим күйгөн, мынтип айтканда, Кыргызстан это по сравнению с европейскими странами, как девушка с легким поведением деп айтканда, ее можно использовать и выкинуть деп абдан туура эмес айткан. Атын эстей албай атам, бул да туура эмес. Мен ойлойм, Америкадан барып бизден көп мындай полезный нерсе алсак болот. У каждого своя истина дегендей, мисалы адамга жашоонун маңызы эмнеде дегенде, ар бир адам ар кандай башкача айтышы мүмкүн да. Ошондуктан биз билбей жатабыз суицид эмне болуп, эмнеге келип жатат да. Анан өзүңүздөр билгениңиздей 10 сентябрь бүткүл дүйнөлүк суицидке каршы күрөшүү күнү да. Ошондуктан мен айткым келип турат да, жеке эле 10 сентябрда ушул суицидке каршы күрөшпөй, биз ар бир күнү күрөшүбүз керек. Анан мен айтып жаткым келип турат,
мен ойлойм да, жекече өзүмдүн оюм, самое главное в жизни это вера в себя депчи. Ошондуктан биз вера в себя, өзүбүзгө ишениш үчүн бизге ата-энелер, бизге коом, досторубуз бүт жерден жардам келсе, вера в себя болуп, ошондой суицидке барбайбыз. Чоң рахмат. Жаштар сүйлөсүн, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жаштар сүйлөп атат. Саламатсыздарбы, дагы жолу азыр болсо айта кетсек, баарыбыз эле ата-энени күнөөлөдүк. Эми бул телевидениядан ата-энелер көрсө, биз баарыбыз тең кайрылат элек. Бала турган кезде эч качан балага акча проблемасын айтпагыла. Ал ошол менен жан дүйнөсү менен сүйлөшкүлө. Мисалы жанагы кийим алып бергенде ошонун эмгеги менен алып берип, ошого ыраазы болуп алып бериш керек да. Мындан келип чыгат жанагы ата-энелерге кийин мээримсиз болуп калышы мүмкүн. Ошол акчаны иштеп таап бере берет баласына, кийим кийисе берет, кем кылгызбайт, соткасын алып берет. Бирок ошол кийин бала кайра өзү деле кийин иштеп калгандан кийин ата-энесине деле ошондой мамиле жасайт. Ал деле акчасын иштеп таап берген акчасын берет ата-энесине, малын алып берет, үйүн алып берет, багат, бирок эч кандай бала менен ата-эненин ортосунда мээрим жок. Бири-бирине түшүнүү жок. Жан дүйнөсүн түшүнбөйт. Мисалы ата-энеге айтсаң, мисалы бир нерсени айтсаң, ошону мисалы проблеманы кылат да, сразу эле кыйкырат, сразу эле айтат. Проблема акчадан келип чыгат да, сөзсүз эле мисалы айтат. Бирок чынын айтыш керек, жана суицид болгондо, мисалы эч ким чүпүрөк үчүн өлгөн эмес. Аны адам деген, ошого деген ата-эне деген үйрөтүш керек. Сен мондайсың. Сен мондай болушуң керек. Келендей нерсе айтканда сразу эшикке чыга калбашың керек. Бул кайталанса, эгерде ата-эне ушканда, экинчи жолу кайталанса, үчүнчү жолу кайталанып калса, ата-эне ошону кайталантпаганга аракет кылыш керек. Эгерде ушуп ошол кечке эле эшикке чыга берсе, кайра ошону токтотуш керек да. Ата-эне күнөөлүү болуп атпайбы? Ошончу мисалчы бул деген общество мененчи. Азыр. Жок, ар бир адам өзүнөн мойнун салабыз. Ар бир адам Жок, ата-энени мен күнөөлүү деген жокмун. Просточу мындай болуп атат да, ата-энечи. Чоң рахмат. Айтылды, бул нерселер айтылды. Рахмат. Чоң рахмат. Анда буйруса 3 акыркы микрофон. Эми барды окуучуларга айтмакчымын, жана сиздерге да айтмакчымын. Биз ушакта баарын сүйлөштүк. Биз ушунун баарын ушакта чечтик. Ата-эненин да күнөөлүү экенин, окуучунун да күнөөлүү экенин ушактан билдик. Бирок биз ушул бойдон ушуну ушул жерге калтырбай, андан ары сүйлөп кетели. Иш жүзүндө алып баралы. Сүйлөп сөз калтырып кетпейли. Сүйлөө менен эле калбасын. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Жогоруда биз айтып кетпедикпи, чүпөрөк үчүн эле суицидке бара албайт, андан сырткары өзүнүн башка проблемасы бар депчи. Ошо башка проблемасына барып аткандан кийин чүпөрөк үчүн деле бара берет ал андай проблема. Андай суицидке бул биринчиден, экинчиден буга мен жыйынтыкта айта кетчү нерсем, эң башкысы бул адам ошо жеке эле жаштар эмес, чоң кишилер деле суицидке барат. Эң башкысы бул убактылуу проблеманы көтөрө албаган киши барат ошо суицидке. Чоң рахмат. Анда Өмүркан байке, мына жаштардын оюн уктуңуздар, урматтуу эжелер. Кыска нуска 20 секундтан жыйынтыктап берсеңиздер, мына жаштар өтө олуттуу ойлорду айтышты. Мынакей билбегендер бүгүн ушул берүүдөн кийин билип алат. Демек, эми кандай кылышыбыз керек? Оюңарды толуктап айтып берсеңер, кыскараак. Жаштардын эртеден берки айтылган ойлорунун көбүнө кошулам да. Мен өзүмдүн балам да бар. Мына ошол кеңешип балам менен ошол ушул ойлорду дагы угам да. Анан ушул жаштардын ушундай деңгээлде мондай алып чыгып, сыртка алып чыгып, мондай теңтайлашып, бири-бири менен талашып, ушундай дебатка катышып атканына мен чоң ыраазы болуп атам. Анан бул жерде окуучулардын багы деңгээли бирдей эмес экенин, түшүнүктөрү бирдей эмес, могу отурганда эле билинип атат да. Мына азыр эртеден бери тынчык болгула, андай болгула деп атсак, кээ бирөө угуп атат, кээ бирөө укпай атат. Түз отурбай, тигиндей мындай эми ушу бир мугалим момунча киши отуруп, мына ушундай дебатта монтип укпай атышат. Бир мугалим байкуш ыйлаган чын эле экен. Бир мектепке барсам, артында баягы окуучулар отуруп алып, сотка менен ойнойт. Ай, жөн десем да укпайт. Кантип мен муну баягы сабакты кантип өтөм деп ыйлаганда ушул туура эле болушу керек. Кээ бир мектептерде анан эми мындан ары окуучулар ушундай дебаттар көп болот. Буюрсачы, бул эле эмес. Мындан ары дагы ичиңерде болгон сырыңардын баарын бизге айтып, бизге ишенсеңиздер. Ата-энелерге кантип жеткиребиз деп атат. Жана балдар, силердин көп нерсеңерди уктук. Эми жыйынтыгында айтсак, биз эми ушул коомчулук деп атпайсыңар, коомчулукта бул жерде күнөө местный самоуправленияда иштегиле деп атасыңар.
Биз эми бул жерден айткандай ата эне менен дагы, бала менен, окуучу менен дагы, мугалим менен дагы иштеп, уже ошол боюнча пландар түзүлүп атат. Ата энелерди биз жеткирели деп жыйнашка чакырганда келген ата эне келди, келбеген ата эне келген жок. Бирок силер айтып аткандай биз только окуучулар гана менен эмес, ата энелер менен дагы ушундай дебаттар өткөрүлөт деп түшүнөбүз. Туура, урматтуу окуучулар, мынакей бүгүн биз ушуреки дебатты өткөрүп область боюнча тартып атышат. Бул негизи бул дилмирөк ушул коомдун эле көйгөйү эмес, бүт коомдун көйгөйү болуп атат. Мына азыр биз сиздерден кээ бир өзүбүздө билбеген нерселерди мына силерден окуучулардан угуп атабыз, билип атабыз. Муну дагы түздөгөнгө аракет кылабыз. Бул жерден дилмирөгү ушу коомдук бирикмесине ыраазычылык билдирип кетишибиз керек. Бизге көп нерсени жеткирип беришти. Эми бул телевидение аркылуу көрсөтүлөт, ата энелерге да жетет. Анан эми бул жерде туура эки тарапка бөлүнүп калдык. Бирөөлөр ата энени тигиреки күнөөлүү деп атсак, бирөө болсо ата энени күнөөлүү эмес деп атабыз, туурабы? Бул жерде келип туруп мындай нерсе чыгып атат да, мындай нерсе чыгып атат. Ата эненин кээ бир кой аксагы менен миңдейт. Арасында бар. Ата энелердин арасында бар. Жакшы тарбия бергени бар. Балдарды карабаганы да бар. Бирок эми бул нерсенин бардыгын коом бир алып кетишибиз керек дагы. Ушул коом аркылуу биз сиздер менен байланышып ушу проблемаларды чечкенге аракет кылышыбыз керек. Чоң рахмат. Агай. Бүгүн могу жакшы дебат болду. Орустар да айтып коет. Спор порождает истину депчи. Ар кимдер өзүңөр арада талкууладыңар, бирөөңөр ата энелер тарбия достаточный тарбия бербейт деп атасыңар, бирөөңөр мектептерде мугалимдер достаточный тарбия бербейт деп атасыңар. Эми ар бирибиз жашыбызга, чоң жашына карабай, ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Биринчи жүрөктөн баштап өзүңө ишенип, мен мындай болом, мен андай кылам, мен бул жакын досторума мындай үлгү болом деп туруп, ошондой нерселерди өзүңөрдөн башташыңар керек.